Кабарларды улантабыз. КМШ мамлекеттери экстремизм, терроризм жаатында оор кылмыштарды жасаган адамдар тууралуу бирдиктүү маалымат базасын түзмөй болушту. Орусиянын федералдык кызматы кабарлагандай, алар кылмышкерлердин кайсыл жакта эмне менен алек болуп турган туурасында маалымат алууга жардам берет. Маалыматтарга караганда, абакта отуруп чыккандар арасында да кайрадан кылмыш дүйнөсүнө аралашып кетпешине эч ким кепилдик бербейт жана ушундан улам алар дайыма көз жазында калбашы керек. Аталган базага алардын бармак басымынын мөөрү, алар тууралуу өздүк маалыматтар киргизилет. Эмгек жана миграция министрлиги белгилегендей, акыркы убакта өлкөдө кийим тигүүчү, электр жагын билген адис компьютер оператор, ашпозчу, электромонтажерлор жана алыскы айыл аймактарында мейирман айымдар жетишсиз. Мындай адистер жогорку окуу жайларында каралган эмес жана кесиптин ээси болуш үчүн орто билим берүү лицей же колледждерге барууга аргасыз, бирок акыркы жылдары дал ушундай кесиптин ээлерине суроо талаптар жогору экендиги байкалууда. Ушул жана башка суроолор менен бүгүн биз студиябыздын коногу орто жана жогорку билим берүү агенттигинин орун басары Алсейит Жуманбетов менен маек курмакчыбыз. Саламатсызбы, Алсейит мырза? Куш келипсиз биздин студияга. Жогоруда айтып өткөндөй, азыркы тапта дал ушул адистер жумушчулар тарабынан абдан талаптуу болуп жатат. Жакында окуу жылында аяктап бүтүрүүчүлөргө өздөрүнүн акыркы сынактарына даярданып жаткан кези. Айтыңызчы, чындыгында бул кесиптерге тапшырып жаткандар көппү? Туура айтасыз. Эми бүгүнкү күндө биздин система боюнча жумушчу кадрларын даярдоодо биз негизинен бир 150 кесиптин айланасына даярдайбыз. Анын ичинде өзүңүз айтып кеттиңиз, бир топ кадрларга суроо талаптар күчтүү экен деп. Мен айтат элем, бул эле кесиптер эмес, мындан сырткары бүгүнкү күндө эң мына жумушчу кадрларды ала келсек, биринчи орунда бул курулушчулар турат. Экинчи орунда айыл чарбасы. Үчүнчү орунда муракки жеңил өнөр жайды коюш, тигүүчүлөр, тикмечилер, мына ушулар келатат. Андан кийин тамак бышыруучулар. Анан автотранспортто коюп, айдоочулар, механиктер, жана башкалар. Негизи бүгүнкү күндө биз 7 приоритеттүү тармактап коебуз, ошонун айланасында кадрды даярдайбыз. Жалпы системаны ала кетсек, мына жылдан жылга сайт отпайсыз, бир суроо талаптар күчтүү. Да, бул чындык, анткени себеби мисал катарында салыштырмага карай кетсек, 14-жылы эгерде биздин системадагы окуучулардын саны 28 миң түшсө, 16-жылы ошол эле окуучулардын саны 30 миңден ашып кетти. Бүгүнкү күндө 31 миң 700ге чыгып атат. Ошондуктан бул ушу жумушчу кадрларына суроо талаптын күндөн күнгө өсүп аткандыгы деп айтсак болот да. Ошентсе да айтсаңыз, бүтүүчүлөр кайсы кесиптерге көбүрөөк тапшырышат азыркы учурда? Мен айтып кетпедим, азыр ошо куруучулар, анткени бардык жерде куруу иштери жүрүп атат. Куруучулар, автотранспорт, энергетика, айыл чарбасы, тамак бышыруу жана тейлөө деп коебуз. Мында жана туризмге байланыштуу жумушчу кадрлардын кесиптерине тапшыруучулардын саны Ушуга карабастан жумушчулар кадрлардын билимин төмөндөгөнүнө нааразы, анткени жанында диплому бар болсо да кайрадан башынан баарын үйрөтүш керектигин айтышат. Айтсаңыз, азыркы билим берүүнүн абалы кандай? Анткени жаңы технологиялар жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратат эмеспи? Мындан нареканиялар болгон, анткени себеби ушул жанагы бизден бүтүп чыккандардын билим сапаттуу жумуш берүүчүлөргө койгон талаптарга жооп бере алган күндөрдө болду деп өздөрүнүн суроо талаптарын айттылар. Ошон үчүн биз акыркы мезгилдерде ушу жумуш берүүчүлөр менен бирдикте окуу пландарын, программаларын иштеп чыгып, ошол окуу жайды бүткөндөн кийин жумушка орношкондо жакшылап иштеп кетсин деген ыкмалар менен мындай ийкен деп коебуз, окуу пландарын, окуу мөөнөттөрүн өзгөртүп, ошонун үстүндө иш алып барып атабыз. Кандай ойлойсуз? Кандай жолдор менен лицей жана колледждердин деңгээлдерин жогорулатса болот? Негизи эле жаш бүтүрүүчүлөрдүн башка нукка бурууга болобу? Анткени көбүнчө бүтүрүүчүлөр юрист же экономисттин кесибин тандашат экен. Бул кесиптердин ордуна мисалы электромонтажниктин кесиби кадыр эсе көп киреше табарын билебиз. Туура, бул эми сапат качан болот? Сапат эң биринчиден ошо ар бир окуу жайда материалдык техникалык базасы болсо, аны жакшылап өзүнүн нугунда заманбап тил менен айтканда жакшылап үйрөткөн мугалимдер жана устаттар болсо,
мына ушул кезде эч кандай баягы бүтүрүүчүлөрдө проблема болбойт. Бул окуучулар өзүнүн кесибин жакшылап өздөрсүнсө, алар ошол өзүнүн кесиби менен жумуш таап кетүүгө мүмкүнчүлүк ала алат. Ал эми айтып кетпедиңиз, юристтер жана экономисттер деп. Эми мындай убакытта болгон. Анда ошо ата-энелер дагы менин балам сөзсүз түрдө ушу жогорку билим алыш керек деген бир стереотип болгон. Бүгүнкү күндө мен айтып элем, мындай нерсе мындай азайып баратат. Анткени себеби ата-эне дагы, окуучу дагы уже билип калды. Кайда барса, кайсы билимди алса, кайсы кесипти окуса, өзүнө керектүү нанды таап кете турганын алар окуучулар да билип, уже алар каяка барышты азыртан изилдей баштады. Бул тармакта да бир топ иш жүргүзүлүп атат десек тезем жаңылышпайбы. Анткени себеби акыркы мезгилде сиз айтпадыңызбы, жаңы ыкмалар менен мына кесипке багыт берүү иштерин мына ушунун арасында көп иштер жүрүп атат. Баягы жаңы технология менен баягы кээде айтабыз, Западта барып коркобуз, батышты. Эмне үчүн биз да ошо батыштын жакшы сапаттарын алышыбыз керек. Эмнеси жакшы, ошол ыкмаларды биз алып, окуучуларга үйрөтүп, ошол ыкмалар менен окуучуларга жанагы окуучуларды кесипке багытташыбыз керек, окуй тургандарды. Мына ошондо гана биз ушу окуй тургандарды туура кесип тандап алышса, мыналардан жакшы кесипке адистер чыгат. Ушу абитуриенттерди, тапшыра турган абитуриенттерди кантип ушул кесиптерге кызыктыра аласыздар? Муну кызыктыруунун эң эле жөнөкөй ыкмасы бул окуучу канча окуучу бүтүп атса, ошол ар бир окуучу жок эле дегенде 2-ден 3-тен 5-тен балага өзүнүн алган билими жөнүндө жора жолдошторуна андан кийинки муундарга айтып кетет. Бул турган нерсе. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин жасап аткан максат басым биринчиден ошо окуу жайлардын материалдык техника базасын чыңдоонун үстүндө иштеп атабыз. Эгерде материалдык базасы жакшы болсо, окуткан мугалим мастерлер жакшы болсо, ал жерге көп деле жанагы рекламанын кереги жок, балдар өзүнөн өзү тартылып келе берет. И жакшы кесиптерди алып, жумуштарын таап кетет. Маегиңизге рахмат, Алсейит мырза. Эскерте кетсек, бүгүн бизде конокто орто жана жогорку билим берүү агенттигинин орун басары Алсейит Жумамбетов болду. Кесип тандоолор туурасында баарлаштык. Ийгилик сизге.